Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Аллах Тааланын кулу деп эки пайдага ишара кылган. Ушул айткан сөзүнөн биз эки пайда алабыз. Биринчи пайда, пайгамбардын саллаллаху алейхи вассалам кадыр баркын көтөрдү. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мейрач кечесине көтөрүлгөн кезде, эң бийик даражаларга жеткен кезинде Аллах Таала ага аян кылып мынтип айтат. О Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, эмне менен мен сени сыйлайын дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип жооп берет. О эгем, о Раббим, менин кулчулугумду өзүңө таандык кылуу менен сыйла. Кудайдын кулу, менин кулум деп айткан деп, ошону менен мени сыйлаган дегенде, ошондо Аллах Таала төмөнкү аятты түшүрөт, Исра сүрөсүнүн аятын түшүрөт. Эң биринчи аятына. Харам мечитин белгилерибизди көрсөтүү үчүн айланасын берекелүү кылган Акса мечитине түн ичинде өзүнүн колун сейил жасатканга арулук, дешатканда сейил жасаткан Кудай Таала бардык кемчиликтерден аруу деген аят түшкөн. Ошол жерде кана Субханаллади асра би абдихи, өзүнүн колун деген. Башканын колу эмес, тек гана жападан жалгыз Кудайдын колу. Байкап турганыңыздардай, бул аятта Аллах Таала пайгамбардын кулдугун өзүнө таандык кылган. Экинчи пайда, Абу Ханифа рахматуллахи бул сөзү менен пайгамбардын саллаллаху алейхи вассалам үммөтүн насронилердин ишенимиден сактаган. Христиандардын ишенимиден. Анткени насронилер Иса алейхиссаламды мактап, даңазалоодо аша чабып, Кудай дегенге чейин батынышкан. Бул тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мынтип айтат, Имам Бухари ривайет кылган хадисте. Ла тутруни кама атратин насара Иса ибн Марьям, фа иннама ана абдуху факулу абдуллахи ва расулух. Мени мактоодо насронилер Марьям уулу Исаны мактоодо аша чапкандары сыяктуу аша чаппагыла. Чындыгында мен Алланын кулумун, андыктан мени Алланын кулу жана элчиси деп айткыла дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мына ушунан сактаган. Ошон үчүн абдуху дегенде эки пайдасы бар экен. Көрүңүздөр, экинчи пайдасы эмне? Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды бул Аллах Тааланын кулу, Аллах жараткан махлук деп ишенишибиз.